Узап кеткен аптадагы жаңылыктарды жыйынтыктап, жаңыдан башталган иш жумалынан алынган билим берүү тармагындагы соңку кабарлар менен эфирде билим жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Аны мен Нурасан Бактыбеков тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкекте милиция окуучуга кол көтөргөн шектүүнү кармады. Чүйдө кыска мөөнөттүү 4 балабакча ачылды. Авиация жана космонавтика тармагына кызыккан окуучулар сөзсүз түрдө шахматты жакшы өздөштүрүү керек. Мындай кеңешин Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстандык алгачкы космонавт Салижан Шарипов окуучуларга айтты. Бишкектеги мектептердин биринде 8 жаштагы окуучуну сабаган деп 34 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу Лелин райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин социалдык тармакта эркек кишинин окуучуну сабаган видеосу тараган. Анда залда тизеле отурган баланы ары жактан басып келе жаткан киши ичке тээп, коркутуп полго түрткөнүн көрүүгө болот. Лелин райондук ички иштер башкармалыгы окуя 12 апрелде Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги мектептердин биринде болгонун кабарлады. Ошол эле күнү милицияга токмок жеген 8 жаштагы баланын апасы кайрылып, уулуна ата-энелердин бири кол көтөргөнүн айтып арыз жазган. Мындан улам кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштык боюнча иш козголуп, 34 жаштагы шектүү кармалган. Учурда ал убактылуу кармоо жайына киргизилгени, тергөө жүрүп жатканы айтылды. Эми расмий кабарлардан президент Садыр Жапаров Улуттук илимдер академиясына пландан тышкары барды. Мамлекет башчысы кызматкерлердин иш шарттары менен таанышып, илимий ишмерлер академиянын жетекчилиги менен сүйлөштү. Баарлашуу учурунда Садыр Жапаров илимпоздорду илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, жаңы технологияларды жана инновацияларды иштеп чыгуу, ошондой эле өлкөнүн алдында турган түрдүү маселелер боюнча эксперттик кеп кеңештерди берүү аркылуу экономика тармактарын өнүктүрүүгө активдүү катышууга чакырды. Мамлекет башчысы илимий ишмерлердин көңүлүн мамлекетке жана коомго пайда алып келе турган илимий ачылыштарды жасоого шарттарды түзүү үчүн реформаларды жүргүзүү зарылдыгына бурду. Чүй облусунун Жайыл районунда 3 жана Москва районунда кыска мөөнөттүү 1 балабакча ачылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жайыл районундагы бакчалар балдар чыгармачылык үйүнүн жана балдар бакчаларынын базасында түзүлдү. Алардын бири 50 балага ылайыкталса, калган 200дөй бөбөктү камтый алат. Келечек үчүн Билим берүү долбоорунун алкагында Жайыл районунда жалпы кыска мөөнөттүү 15 балабакча түзүлсө, Москва районунда 16 бакчага ачылат. Келечек үчүн билим берүү жана окутуунун негиздерин бекемдөө долбоорлорунун алкагында Кыргызстанда кыска мөөнөттүү 500 балабакча жана 60 өнүктүрүү борбору түзүлөт. Алар аркылуу 3-5 жаштагы 40 миңдей бала мектепке чейин билим алууга тартылат. Кошумчалай кетсек, кыска мөөнөттүү балабакчада балдар 3 саат болушат. Аларды өнүктүрүүгө мамлекеттик стандарттын негизинде жетиштүү убакыт бөлүнөт. Болгону уйку жана тамак берүү каралган эмес. Мындай балабакчалар экономикалык жактан үнөмдүү жана 3 сааттык болгондугуна байланыштуу 2 нөөмөт менен 2 эсе көп баланы камтый алат. Баланы 1-класска электрондук каттоодо маалыматтар туура эмес чыгып же кандайдыр бир мүчүлүштүк жаралса, каалаган калкты тейлөө борборуна же санариптик өнүктүрүү министрлигинин калкты каттоо департаментинин аймактар аралык бөлүмдөрүнө кайрылсаңыздар болот. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлиги билдирди. Эске салсак, 8 апрелде Кыргызстанда баланы мектепке 1-класска электрондук каттоо башталган. Балдарын мектепке берчү айрым ата-энелер буга чейин системада көйгөй жаралып, айрым учурда туура эмес маалыматтар чыгып калып жатканын соц тармакка жазышкан. Министрлик мектепке бара турган бөбөктүн туулгандыгы тууралуу күбөлүгү сөзсүз компьютерге катталыш керектигин эскертти. Эгер баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү чет мамлекеттен берилсе, калкты тейлөө борборунан балага жеке идентификациялык номер алуу жетиштүү. Чет мамлекеттен алган күбөлүктөр санариптештирилбейт. Белгилей кетсек, электрондук каттоо 2 этапта жүргүзүлөт. Биринчи этап 8 апрелден 2 июнга чейин расмий каттоодо турган жери боюнча жүрөт. Экинчи этапта 3 июндан 30 августка чейин бош орундары бар мектепке катталса болот. Авиация жана космонавтика тармагына кызыккан окуучулар сөзсүз түрдө шахматты жакшы өздөштүрүү керек. Мындай кеңешин Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстандык алгачкы космонавт Салижан Шарипов Бишкек шаарындагы Ломоносов мектебинде окуучулар менен баарлашууда айтты. Илимий билим берүү комплексинин окуучулары менен жолугушуу ачык диалог форматында өткөрүлүп, анда окуучулар космос мейкиндиги менен өз алдынча таанышууга жана аларды кызыктырган суроолорду берүүгө уникалдуу мүмкүнчүлүк алышты. Кененирээк кесиптешим улантат.
Авиация күнүнө карата илимий билим берүү комплекси Ломоносов мектебинде авиация жана космонавтика күнүнө арналган кызыктуу илимий билим берүү жана маданий иш-чара өткөрүлдү. Иш-чаранын катышуучуларына окуучулардын космос темасындагы кол өнөрчүлүк жана сүрөттөрүнүн көргөзмөсү, ошондой эле концерттик номерлер тартууланды. Поехали, Гагарин, ракета в космос понеслась. Вот это был рисковый парень. С тех пор эпоха началась. Бул иш-чаранын ардактуу конугу учкуч космонавт, Кыргыз Республикасынын баатыры, Россия Федерациясынын баатыры Шарипов Салижан Шакирович болду. Я рассказывал ребятам о том, что как важно играть в шахматы. Мен балдарга айтар элем. Учкуч болууну каалаган балдар эң башкысы шахматты жакшы билүүсү керек. Шахмат ой жүгүртүүнү, анализ кылууну, чечим чыгарууну калыптандырууда, өнүктүрүүдө абдан пайдасы чоң. Много было нештатных ситуаций. И то, что я многие вопросы. Ош облусунун Өзгөн шаарында туулган Салижан Шарипов россиялык 88-чи космонавт. Жана Кыргызстандан биринчилерден болуп космоско учкан. Анын космоско биринчи учуусу 1998-жылы STS-89 программасы боюнча Endeavour космос кемесинде 8 күн 19 саат 46 мүнөт 54 секундага созулган. Учуунун жүрүшүндө Россиянын Мир орбиталык комплекси менен туташтыруу жүргүзүлдү. Ал 2004-жылдын 14 октябрынан 2005 жылдын 25 апрелине чейин эл аралык космос станциясында Союз ТМА-5 космос кораблинин командири жана 10-чу экспедициянын борт инженери катары экинчи космостук учуусун жасады. Учуунун жүрүшүндө ал 2 жолу космос мейкиндигине сейилдеген. Бүгүнкү күндө Салижан Шакирович окуу тарыхый комплекстин жетекчисинин орун басары жана Юрий Гагарин атындагы космополиттик окуу борборунун илимий изилдөө институту, федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемесинин жаштарды окутуу космоцентринин жетекчиси. Иш-чаранын максаты балдарга эмгек жөнүндө айтып берүү, бүгүнкү күндүн маанилүү экенин, бүгүн жалаң эле Кыргызстан эмес, Россия Федерациясы эмес, бүткүл дүйнө майрамдаган күн. Анткени адамзаты ааламды багындырган 12 апрель 61-жыл, ошондон бери технологиянын өнүккөнү, адамдын эмгегинин үзүрүн көрө турган мезгили. Ошол жөнүндө балдарга агай кенен-кесире кезигип айтып берип жатат. Биз үчүн абдан маанилүү, биз үчүн сыймык. Анткени агай көп мектептердин ичинен биздин мектептин тандап балдарга келип айтып берип атат. Анткени биздин мектепте физика жана болбосо табияттануу илимдерине, сабактарына абдан көп көңүл бурулат. Илимий билим берүү комплекси Ломоносов мектебинин окуучулары менен жолугушуу ачык диалог форматында өткөрүлдү. Анда окуучулар космос мейкиндиги менен өз алдынча таанышууга жана аларды кызыктырган суроолорду берүүгө уникалдуу мүмкүнчүлүк алышты. Программа викториналык оюн менен аяктап, анда Ломоносовдун окуучулары космос мейкиндигин изилдөө жана заманбап космос илимин өнүктүрүү боюнча билимдерин көрсөтүштү. Ошондой эле легендарлуу космонавттардын ысымдарын эстешип, туура жооптор үчүн Салижан Шакировичтин өз колунан сыйлыктарды алышты. Hamma жашарды там эң технологичный жумуштарга чакырам. Мектепте окуш керек, жакшы окуш керек, спортпен шугулланыш керек. Анан кийин там биз элибизди, биз журтубузду бүтүн керек көрсөтүш каалайм. Бул иш-чара Юрий Гагарин атындагы космонавттарды даярдоо борборунун илимий изилдөө институту, федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемеси жана илимий билим берүү комплекси Ломоносов мектеби менен биргеликте кесиптик багыт берүү программасын ишке ашыруудагы космонавт болууну кыялданган бардык жаш кыргызстандыктарды гранттык негизде окутууга багытталган маанилүү иш кадамдарынын бири болот. Махабат Шакирова, Айсырга Кадырова, Абсамат Дөөлөсбеков, билим жаңылыктары. Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясына документтерди онлайн кабыл алуу 2024 жылдын 1 майынан 30 майына чейин жүргүзүлө тургандыгын маалымдайт. Эл үмүтү стипендиясынын максаты Кыргыз Республикасынын таланттуу жаштарына жогорку окуу жайларынын дүйнөлүк рейтингине кирген чет өлкөлүк окуу жайларында
Билим берүү программаларында магистр жана докторлук деңгээлде билим алуусуна көмөк көрсөтүү. Эл үмүтү стипендиясына жыл сайын 50 орун бөлүнөт. Анын ичинен техникалык жана инженердик багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 20 стипендия, экономикалык багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 10 стипендия, социалдык гуманитардык багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 10 стипендия, философия доктору, PhD программалары боюнча окутуу үчүн 10 стипендия. Эл үмүтү стипендиясына конкурска катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын магистратурада окууга 40 жашка чейинки, PhD докторантурада окууга 45 жашка чейинки жарандарына уруксат берилет. Талапкерлер конкурска катышуу үчүн документтер топтомун umut.edu.gov.kz шилтемесиндеги формуга тиркейт. Документтерди онлайн кабыл алуу 2024 жылдын 1 майынан 30 майына чейин жүргүзүлөт. Андан тышкары документтерди оригиналын министрликтин 3-кабатында жайгашкан 317 кабинетке тапшыруу керек. Бишкекте 300 байкер заманбап аранжировкадагы манас айтуунун коштоосунда шаар кыдырат. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2024 мото сезонунун ачылышына Айкөл Манас күч бирдикте ураан астында өтөт. Ала Тоо борбордук аянтында билим айтыш долбоорунун жаш манасчылары манастан баян айтып, салтанатты ачып берет. Кызыктуу этно оюндар, мелдештер уюштурулуп, Кыргыздын темир тулпарчан көкжалдары калоочуларды тулпарларына ойнотот. Иш-чара 27 апрелде борбордук Ала Тоо аянтында саат 15:00дөн 16:30га чейин болуп өтөт. Ал эми 2 чакырымга созулган мото жүрүш Алы Токонбаев көчөсү, Абсамат Масалиев проспектиси, Чыңгыз Айтматов, Манас, Чүй проспектилери жана 7 апрель көчөсүнөн өтөт. Мына ушундай маалыматтар апта башындагы чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Жаңыдан башталган иш жумалыгы ийгиликтүү улансын. Жагымдуу кабарлар менен амандашалы.